Бүгүн жогорку кеңеште омбудсменди шайлоо жүрдү. Ушул темада бир аз токтолуп, акыйкатчы деген өзү ким жана ал эмне иш кылат, коом канчалык бул институтка муктаж? Мына ушул суроолор тегерегинде маек сунуштайбыз. Бизде демократия жана жарандык коом үчүн коалициянын башчысы Динара Ушрахунова 11 каналында конокто. Саламатсызбы? Айтсаңыз, укук коргоо жаатында көптөн бери иш алып келгендер Азиза Абдрасулова, Төлөкан Исмаилова, сиз өзүңүз деле алсак, акыйкатчылыкка акыйкаттуу эле талапкер болмоксуз, бирок талапкерлер тизмесинде жоксуз. Эмнеге партиялар тилин таба албадыңызбы? Деги эле Кыргызстандагы акыйкатчынын тандоо мыйзам механизми канчалык өзүн актап атат? Эми азыркы учурда албетте бул кайрадан бүгүн ошол акыйкатчынын тандоосу болот парламенттин ичинде. Эмне себептен мен же Төлөкан Исмаилова же Азиза Абдрасулова, мен Азиза эже же Төлөкан эженин эмне себептен ошол өзүнүн талапкерлигин көргөзбөгөнүн айта албайм. Алар деген өзүнөн сурашы керек. Мен өзүм айтып кетейин, мен башынан эле катышкан жокмун, бирок өзүм ошол коллегаларымды, укук коргоо уюмдардан коллегаларымды ошол жерге түрткөнгө, ошолорго жардам берип, парламент менен сүйлөшүп, ошолорду тандоого жардам бергенге активдүү катышканмын. Анын ичинде ошол 2011 жылы ошол жаңы акыйкатчы, 3-чү акыйкатчы тандалып атканда, ошо Азиза эже катышкан, анын ичинде дагы башка укук коргоо бейөкмөт уюмдардан дагы көп эле адамдар катышкан. Бирок ошол парламенттин ичиндеги тандоосу бизге жакканы жок. Анткени биринчиден акыйкатчынын мыйзамы толук жанагы Париждик принциптер бар. Ошол Париждик принцип атайын ошол оондо кабыл алынган. Ошонун ичинде как раз мамлекеттик укук коргоо органдары кандай иштеш керек, кайсы принциптер менен иштеш керек, кайсы критерий менен тандалыш керек деген. Ошол биз ошол суроону көтөрүп, парламентте сөзсүз ушуга деген көбүрөөк көңүл буруп, ушундай көз карандысыз күчтүү акыйкат институтту түзгөнгө, ошол жерге көз карандысыз адамдарды, укук коргоону жакшы билген адамдарды тандаш керек деген менен тилекке каршы фракциялар башкача карап, алардын көз карашы башкача болуп, алар деген башка адамды тандашты. Ошо тандоо дагы абдан бир чырдуу болгон, чыр чыгып, ал жерде туура эмес, анын ичинде акча байланыштуу добуштар болгон деген ошондой себептер менен биз ошого кичине багыл ишенибиз азайып, ошондуктан мен ойлойм, азыр ошол мурдагы берген өзүнүн талапкерлигин көргөзгөн адамдар азыр ошол процесске кичине ишенбей калган үчүн өзүн көргөзгөн жок. Мен болсо өзүм акыйкатчы институтка деген өзүмдү азыр дагы жакшы карай элек, мынага деген толук ушу кантип иштей алам дегенге мындай көз карашым толук бекемдей элек. Ошондуктан мен азыр кичине күтө турайын деп атам да. Буга чейин бир катар омбудсмендер алмашылды, алар бул кызматта жетиштүү иш алып бара алды деп ойлойсузбу? Эми акыйкатчы институту кандай иштеп атканы, бул жерде эң башынан мен айтпадымбы, багыл депутаттарды, чиновниктерди тандаган үчүн алар деген көбүнчөсү ошол акыйкатчы институтту чиновничий орган жасап коюшканда, алар деген кайрадан көп кызматкерлерди алышып, бүт жерде офистерди ачып, көп каражат менен алган менен, бирок ошол укук коргоо маселеси мындай жакшы бизде карала элек. Ошондуктан бул жерде акыйкатчынын институту деген реформа өткөзүш керек. Эмне деген реформа? Мен ойлойм, биринчиден бул акыйкатчы институту абдан көп, кантип айтсам, бюрократияга айланып кетти. Ошол бюрократияны азайтууга биз деген кызматкерлерди азайтыш керек. Негизи акыйкатчы институттун принциби бул көз карандысыз парламенттик контролдун бир эң негизги инструменти. Укук коргоо, Кыргызстанда укук коргоо маселеси кандай болуп атат, ошол боюнча көзөмөлдөө жүргүзүп, ошол парламентке ошол отчетту берип, ошол парламент менен чогуу бир чечимдерди кабыл алып, ошол чечимдерди ишке ашыруу.
Аны үчүн абдан көп кызматкерлер деле кереги жок. Бул жерде мен ойлойм акыйкатчы институту деген көбүнчө жарандык коомго таяныш керек. Анткени бизде жерлерде, аймактарда көп уюмдар бар. Ошол эле балдар менен, аялдардын укугу, пенсионерлердин укугу, профсоюздар, врач, жанагы ошондой эле көп нерселерди, ошо маселелерди карап жүргөн, ошолор жөнүндө деген суроолорду көтөрүп аткан уюмдар абдан көп. Ошондуктан атайын офистерди ачпайлы, ошол офистерди азайтып, акыйкатчынын офисин, бирок ошол Бишкекке калтырып, Бишкекте көбүрөөк эксперттерди алып, ошол эксперттер чогуу ошондой уюмдар менен көп иштешип, ошолордун отчетторун алып, ошолор менен чогуу ошондой отчетторду жазып, чогуу мониторинг жасап, чогуу ушундай отчетторду даярдап парламентке берип, анан парламенттин чечимин чогуу дагы ошо ишке ашырганга, кайрадан жарандык коомго таянып иштеген деген ошондой абзел да. Омбудсмендин милдети адам укугунун корголушун камсыздоо экени белгилүү, бирок чындап институт бул иште өз милдетин аткарып атабы? Сиз кандай деп ойлойсуз? Мен кайрадан айтып кетем, бул жерде кичине бир мыйзамды да өзгөртүш керек, ошо реформалар жасаш керек. Акыйкатчы качан гана эффективдүү ошол укук коргоо, адамдын укугун коргой алат, качан ал көз карандысыз болот. Эгерде ал жанагы каражат маселеси менен көз каранды болсо, же ошол эле чечим кабыл алганга көз каранды болсо, эгерде анын үнү абдан мындай, кантип айтсам, күчтүү эмес болсо, ал жерде мындай да, баягы мамлекетке өзүнүн бир сунуштарын бергенде, мамлекет органы чынында эле ошол акыйкатчы органды күчтүү орган катары тең, өзүнө тең мамиле жасаган орган катары ошол көңүл буруп, ошол сунуштарын кабыл алса, ошолорду иштетип чыгып, ошого жооп берип турса, анда бул жерде чынында эле акыйкатчынын институту абдан күчтүү иштейт. Эгерде акыйкатчы көз каранды, каражаты жок, өз убагында баягы каражатка такалып, же башка бир маселелерге бирөөнүн чечимине такалып өзүнүн ишин жылдыра албаса, анда деген бул акыйкатчы институту канча дагы мындай жакшы иштейм десе деле иштей албайт. Эгерде адамдын укугу Кыргызстанда сактай алып атса, чынында эле көп маселелер болуп атса, ал жерден акыйкатчы жалгыз анын баарын чече албайт. Бирок ал берген отчетту парламент көбүнчөсү жөн эле канааттандырган жокпу деп кабыл албаш керек. Алар деген карап, эмне үчүн ушундай болуп атат, ошого деген акыйкатчыга көбүрөөк жардам бериш керек болчу. Бул жерде болсо аны жөн эле туура эместе тандаган, туура эместе алып таштады да. Ошондуктан бул жерде жанагы акыйкатчынын авторитети дагы аксап калып атат да. Эми бүгүн мына ошо тандоодо эгерде чынында эле ошо таза тандоо өтүп, ар кандай жанагы партиялардын кантип айтсам, кызыгы өзүнүн бир конкретно өзүлөрдүн бир кызыкчылыгы менен тандалбаса, эгерде Кыргызстан үчүн ушул адамдын укугу жакшы корголсун деген ошондой адамды башка ошол партиянын кызыкчылыгына карабай жакшы тандаса, мен ойлойм, анда деген бул институт бара-бара жакшы иштеп баштайт да. Анткени мен азыр угуп атам, кээ бир жанагы талапкерлер уже өзүнүн программасы бар, ушул акыйкатчынын институтун кантип иштеткенге болот деп. Рахмат сизге, кенен жооп ала алдык деп ойлойбуз. 11 каналында укук коргоочу Динара Ошурохунова конокто болду.